Ayrim müzelerde sүйегі толук эмес. Бул билесизби эмнеге үчүн мындай болгон? Бул баягы жортуулдук заманда Аптан туура айтасыз. анан баягы сөөгүн алып келген да. Аңчылыкта башы табылбай калат, же бөлөк бир жерде дүйнөдөн өткөндө ар кайсы себептерге байланыштуу ошондо сүйөгүн этинен ажыратып, анан мекенин алып келип койгон. Муну илимпоздор бүгүнкү күнгө чейин түшүндүрүп бере албайт. Эмне үчүн бул кээ бир сөөктө жамбашы жок, кээ бирде кабыргасы жок, төшү жок. Мына сүрөттөрдө ушундай болуп турат. Буттары колу бар. Себеби кыргыз илгери эле ошол 6000 жыл мурда өз мекенине сөөгүн алып келүү деген салт болгон да. Бул Төлөк аксакал да ошону жазып атат. Жазып атат да, мен ошого алып келип атам да. Карабайсызбы? Бул эмне үчүн? Мына биздин тарыхта билесиз, Тайлак баатыр, Атантай баатыр. Чоң атасы Жанболот баатыр. Билесиз да, Кытайдын зынданында 10 жыл жаткан Жанболот баатыр. Себеби Кытайдын падышасынын баласы аңчылык кылып, ошол кууп бугуларды кыргыздын жерине кирип кетет. Аны билбей, эми баягы кийими тытылган, бир-эки жума токойдо жүргөн, тоодо жүргөн адамдан анын падышанын баласы экенин билбейсиң. Жанболот баатыр өлтүрүп коет. Анан Кытай чоң кол куруп, аскер менен бизге бересиң же согушабыз дегенден кийин, кой, элге бүлүк салбайын деп өзү кетет. Бирок Кытай айтат, эркек балаң барбы дейт. Бар дейт, 1,5 жаш. Алып ал дейт. Ошону менен Кытайга барып, эми арде атайын жасалбагандан кийин зынданга салып коет. Кийин Тоок баатыр деген чоң алп баатыр, ат көтөргүс баатыр. Төбө мингенде буту да жерге чийип, ошол барып бошотуп келет да. Эми анын баарына өзүнчө чоң тарых. Мен бөлөк жерин айтайын. Анан баласы менен кайта кыргыз жерине келатканда, зынданда 10 жыл жаткан бала жол азабын көтөрө албай, ошол жерден кайтыш болот жолдон. Эмне кылат? Сүйөгүн кыргыздык, этин Кытайдык. Этин Кытайдын жерине калсын. Сүйөгүндү өз мекенине алып барабыз деп. Этин шылып салып туруп анан алып келгенде, Этин шылып, сүйөгүн баштыкка куржунга салып алып келип, өз жерине койгон. Бул биздин доордон 6000 жыл мурдагы сөөктөр ошол алыс жерден кайта өз мекенине келген. Анан Жанболот баатыр мына жакында эле бул 18-кылымда дагы да болсо кыргыз ошо салтты сактап атат. Бул мекендин ыйыктыгын көрсөтөт. Сөөгү талаада калбасын дейт. Ырымдайт, туурабы? Мына бул санжыра менен мынау археологиялык казуулар дал келип атабы? Дал келип атат. Муну бияка бөлүп коелук.